Поддерживающие дружественные сообщества в интернете, то есть, может быть, даже искусственно. Бишкекте интернет мейкиндигиндеги кастык тили жана гендердик зомбулуктун күчөшү талкууланды. Сложность, что все построено через эмоции. А женщины сталкиваются с более жесткой формой насилия, поэтому и плодятся анонимные аккаунты. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институту жана аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмеси менен биргеликте Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен онлайн мейкиндиктеги кастык тили жана гендердик зомбулук жана аны чечүүнүн иш аракеттери тууралуу форум болуп өттү. Медиа тармагындагы аялдарга карата, дин өкүлдөрүнө карата, жаш кыздарга карата өзгөчө ошол кастык тили, стереотиптик көз караш абдан көп өнүгүп атыптыр. Анан биз бул мунун терс жактарын ошол кирип аткан биздин жарандар түшүнүшпөйт. Кастык тилге кабылгандар кай жакка кайрылып, ошол кантип мындан кутулаарын билишпейт. Бизде дагы ошол кастык тилин жанагындай сексуалдык сүрөттөрдү көрсөтүп, анан шантаж, ошо шантаж менен суицидке алып барган учурлар дагы бар экен. Бизде аябай көп ушундай терс көрүнүштөр бар экенин билдик да. Анан бул жерде, конечно, тиги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана башка укук коргоочулар менен иштөөдө дагы ошол көп бизде көйгөй маселе бар экенин алып чыктык. Интернеттеги кастык тили стереотиптерди күчөтүп, жек көрүүчүлүктү жайылтып, адам укуктарына коркунуч келтирет. Маалыматтык коммуникациялык технологиялардын өнүгүшү менен интернет жана социалдык медиа тармагында коммуникация жана коомдогу өз ара мамиле түзүү чөйрөсүндө олуттуу өзгөрүүлөр болууда. Коммуникация тармагындагы маалыматтык технологиялардын артыкчылыктары менен катар социалдык тармактарда кастык тили барган сайын үстөмдүк кылууда. Интернет майданда кастык деген, мен ойлойм, көп адамдар өзүнүн деңгээлин чыгарып атышат да. Анткени баары өзүнүн атынан эмес, башка аттан аккаунттарды чыгарып алышкан. Анан мени көрбөй атат деп, анан өзүнүн ичиндеги болгон ыкыр-чыкырын баарын жазып, демек бул биздин коомчулуктун азыркы учурдагы ички дүйнөсү десек болот да. Азыр ошол кодекстер кирет, бул дагы бир акыркы 5 жылдан бери бир жаңылык болуп атат. Анан биздин дагы көп мыйзамдарга да өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болуп атат. Мисалы, жашоодо жөн эле кастык болсо, биз ошол интернет аркылуу кастыктарды айтсак, негизи эле эки багытта кетет да. Биздеки экстремизм, анан улуттар аралык деп. Мүмкүн ошол адамдын укугу боюнча личностьтарды дагы муну сот кабыл ала турган ошондой бир иштерди иштеп чыгып, адамдарга, анткени адамдар эмнеге сүйлөп атат, азыркы изилдөөдө айтып атат, алар анткени бул үчүн бир жаза көрбөйт деп атат да. Эгерде адам жаза көрсө, ал ойлонуп сүйлөй баштайт да. Изилдөөнүн ошол кастыктардын ичинде биринчи болуп диний кастык болуп чыкты да. Бул дагы өкүнүчтүү. Анткени ошол бизде айтабыз 80-90% мусулмандарбыз деп, бирок эмнегедир ошол нерсе чыгып атат да. Демек биз дагы өзүбүздү сабырдуу болуп тарбиялаганга, анан жаман жазып атса дагы ага жакшы жооп бергенге, алардын деңгээлине түшпөгөнгө, ошондой бир өзүбүздү сыйлаганды үйрөнсөк, мен ойлойм, бул көйгөйлөр өтүп кетет болуш керек деп. Форумда интернет колдонуучуларга, өзгөчө аялдарга жана кыздарга карата онлайн зомбулуктун деңгээлин төмөндөтүү боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары менен ошондой эле интернет мейкиндигиндеги кастык тилинин жана жек көрүүчүлүктүн алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча сунуштар айтылды. Кастык тили боюнча бир нече кайрылуулар келип түшкөн биздин аппаратка. Ал боюнча иш алып барабыз, бирок негизинен бул айтып атпайбы, азыр деле мына семинарда айтылып атат, кастык тили боюнча эң башта жана пропаганда же болбосо билим берүү боюнча багытта алып барыш керек да. Бул иштечи превентивдүү деп коет го, алдын ала иштери менен алып барыш керек. Анткени эң башта биз айтабыз, тарбия үй бүлөдө баштайт деп, үй бүлөдөн, окуудан, ошол эле азыр билесиз, азыр телефондун колдонуучулары баягы кичинекей бөбөк жаштарга уже жетип калды. Азыр ошо телефонду колдонуп атышат. Ошолор кичинекей кезинен баштап, ошо язык вражды, жанагы кастык тили кандай, эмне, ушундайды билгенди үйрөтүш керек да. Ошо мектептен үйрөтөбүзбү, садиктен үйрөтөбүзбү, ошол жерден баштап үйрөтүш керек. Бул деген кастык тили, буга деген момундай жооп бериш керек, же болбосо мындай нерселерден мынтип качыш керек депчи.
Анан жана буллинг, троллинг деп атпайбызбы? Ошолор мектептерде айрыкча жанагы өспүрүм балдар арасында өтө чоң. Ошо айтат, азыр айтып атышат, алай жана түштүк тарапта өтө көп суицидтин негизги эмелери ошо троллинг, буллинг болуп эсептелинет депчи. Интернет аркылуу. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институту тарабынан түзүлгөн чат-боттун презентациясы көрсөтүлдү. Ошол биздин элдин жанагы маданиятынын төмөндүгү жана билимсиздиги, укуктук жактан билимсиздиги ушуга жол ачып берет экен да. Ошону алып чыктык. Эми ошол Кудай буйруса элге ошол чат-бот иштеп берип атабыз азыр Акыйкат институтуна. Акыйкат институтунан ошол сайтына кайрылып элге айтаар элем, чат-бот аркылуу алар өздөрү ушундай абал болсо кантип чыгыш керек. Ошол жерде чат-бот жооп берет да. Сиз бияка кайрылыңыз, ага көңүл бурбаңыз, интернет менен мындай иштеңиз дегенчи. Анан ошол боюнча эл жардам алса деген ниетибиз бар. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын министрликтери, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун, мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү катышты.